Emin marşı arkana aparıp markı varatıga koyat eken, estelikte aparışın janna koyat eken. Бүгүн Кара Суу шаарында Туратали базарынын жетекчиси Нурбек Эргешевдин жумуштан кетишин талап кылган соодагерлер нааразычылыкка чыгышты. Алардын башында базарга 16 жыл жетекчилик кылып, өткөн жылдын декабрында кызматтан алынган Манас Үсөнов да бар. Ал атасынын атына коюлган эстеликтин жылдырылышына каршылыгын билдирүүдө. Эң оор болду мага укканым эстеликти жылдырабыз. Мен павильондорду бузабыз, контейнер коебуз дегенде дагы барып 10 күндөн бери күтүп атамыш боланчы. 10 күндөн бери келемин, ошо машинадан түшпөймүн. Барбы? Жок. Барбы? Жок. Келдиби? Жок. Азырынан кирип көрүңүздөр. Жок. Акырынан бүгүн 5 мүнөттүк бир акция кылып коелук. Анан 10 марттан кийин эгерде чечилбесе, анан өзүнө жараша алат. Менин бул жерде айтпакчы эч кандай кызыкчылыгым жок. Атам рамагында түрмөдөн келгенде мен айттым, ата, мага бериңер, мен базарды мен алайын дедим. Desem yok, men gözüm tiriginde bazarga jakındaba dedi. 2005 жылда atam öttü, 2006 жылda mınanı öz küçü menen koydum. Obul Patraf Sayızda finka degen бар, oş yerden akça alıp durup uşunu koyğam. Azınaraçılık boyunca emin oşo fond государственный кайрылдык, представление бере турган. Премьер-министр распоряжение чыгат, о кайрылдык. Садыр Нуркожоевичке кайрылдык, Танчыбек Ташичке кайрылдык. Тураталы экенин эстелигине тийишпеш керек. Bu kişi kanday mehnet menen kurdu. Bu men koşu men şoför elim. Mana şu jalın atılı şoförga jalıngan kişini şudan gördüm ben. Bu kişi ana eski pazardan başlayan o şehirde işleydiler. O şehirde jürüp biyaka gelip furup kança çoңдор karşı çıktı bu kişiye. Ушул тапта Нурбек Эргешевдин үстүнөн соодагерлердин бири Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Айда Салайдын кызы Эргешевдин уур токмогуна кабылганын айтууда. Ортодогу келишпестик ижара акынын келишимден жогору баада чогултуп жатканы себеп болгон. Азыр эми өзүнүн контейнерине киргизбей жатышыптыр. Февралда акчасын төлөткүзүп коюп, кийин мени договоруму жокко чыгарып коюптур. Мен өзүм азыр местама киргизбей, мени уруп, Нурбек кол көтөрүп мага мен насчет этого заявление дагы жазып койгом РОВДга. Менде чек квитанциялар полностью бар. Мен менен келишим түзүлгөн. Кечке мал келип туруп, Улан деген помощниги бар Эргешев Нурбектин. Ошол лично өзү түзгөн биз менен. 1 жылга түзүлгөн. До этого Нурбек айына 30 миңден деп атат эле, кийин договорду бергенде 40 миң деп договор түзүп койгон. Арабак айткан, бизде Кара Сууда лавиз деген сөз бар. Лавиздан кеткен бул. Түшүндүм, сизде түшүндүм. Манас ака, мындай экен да. Суб аренда деген жок да турабы? Мыйзамда суб аренда деген жок да турабы? Колуңа ал. Жок, мен сизде эме кылган жокмун. Колуңа ал. Ал ортодо Нурбек Эргешевдин жардамчысымын деп тааныштырган Акжол Табалдиев базардын оозундагы эстелик жылдырылбастыгын, буга нааразычылык билдирүүнүн кереги жоктугун билдирди. Эч кандай эстеликти жылдыра турган эч кимдин оюнда эм жок. Буну жылдырам деген адамдын өзү акылсыздык болот. Бул эстелик канчадан бери турган, мына Манас аканын атасынын эстелиги экен. Буну алдырам деген адамдын өзүнө акылсыздык болот. Нурбек Эргешев ижара акы келишимдин негизинде гана көтөрүлгөнүн маалымдайт. Муну менен Туратали базары 15 жылдан бери айына 210-260 миңден гана мамлекеттик казынага акча төгүп келсе, эми бул сумма 3 миллиондон ашык планга жеткен. Бүгүнкү күнгө чейин ортодо посредниктер көп болгон да. Анан биз биринчи келип эле арендаторлор менен акылдаштык. Кандай кылабыз? Ne sebepten 15 yıldan beri ayına 210 bin, 210 binden 260 bin geçeyin plan var etken, mamleketke. Anan biz aytık premoy tüzüp bereli, ortada pasrenikleri çok kılalı. Biz biraz planı götüreli desek bari makul oldu. Oşon negizinde biz planları götürdük dağı. Hazır bugünkü günde mına yanvar, fevral oşu 3 milyondan 3 milyon 100, 3 milyon 200 geçeyin tögüt ağız. Нурбек Эргешев Кара Суу шаарындагы Туратали базарынын мамлекеттик ишканасынын директору болуп 2021 жылдын 16 декабрында дайындалган. Жетекчи учурда базардын мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерин кайтарып алуу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Анткени Туратали базарынын аянты 6 гектар 20 сотук деп бекитилген. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз сатылып кеткен жерлердин айынан 3 гектар гана жери калганы айтылды. Мыйзамсыз өзү суранып кат жазып айыл өкмөткө кат бере берген чересилер сатайын деп. Бул Манас аксакалчы. Анан 49 объектини незаконно саткан. Андан сырткары 1870 контейнер менен аудиттин эсебинен өткөн 15 жыл мурун мамлекеттин эсебине контейнерлер. Бүгүнкү күндө
110 контейнер чоңунан, а кичинекейинен 250 контейнер алган. 1700 эсеинде контейнер сатылып кеткен. Биз границабызды тактаганы барсак, ошол жактан ызычуу чыкты. Мына мен азыр ошол жактан келатам, а бул жака келип алып митинг кылып атат. Тура эмес да, просто. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу району.